Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, орозонун артыкчылыктары боюнча сүйлөшүп өтөбүз. Албетте бул темага кирер алдын дагы өзүнчө бир кыскача темага токтоло турган болсок, айтылат: "Мен лам я'риф савабал амали сакулат алейхи фи жамиил ахвали." Кимде-ким амалдардын соопторун билбей турган болсо, анда ага бардык абалында амалдарды аткарыштык оор келет. Мына ошондуктан биз ибадаттардын сообун биле турган болсок, ал ибадаттарды биз жеңил желпи аткарууга эң чоң себепкер болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай эле, бул ибадаттардын өзүнүн машаккаты бар. Кандай ибадат болбосун, өзүнүн машаккаты, кыйынчылыгы бар. Качан инсанга ал нерсе жеңил болот, качан инсан бул амалды сүйүп, ага ынтылып, ага ынтызар болуп, лаззат менен, ихлас менен аткарат, качан ушул амалдын сообун биле турган болсо, анын артыкчылыгын биле турган болсо, мына ушунда ихлас менен аткара алат. Мына ушунда ага ошол амалды аткарыштык жеңил болот. Анткени анын сообун билет. Ага берилүүчү жаза, сыйлыктарды билет. Ошондуктан аны сүйүп, ага интизар болуп аткарат. Ал эми кимде-ким Рамазан айынын артыкчылыгын, орозонун сообун, намаздын сообун, жана дагы башка ибадаттардын соопторун, артыкчылыктарын билбей турган болсо, анда ага бул ибадаттарды аткарыштык аябай оор келет. Жана ошондой эле бул ибадаттарга ал ынтылбайт. Рамазан айы аябай артыкчылыктуу, сооптуу болгон ай келген болсо дагы, будан бейкапар өткөрө берет. Мурунку адаттагы күндөрүндөй эле өткөрө берет. Ага маани бербейт, ага көңүл дагы койбойт. Анткени эмнеге? Анын артыкчылыгын, сообун билбейт. Кандай эле бизде бир бизнесмен боло турган болсо, бизнестин сезону кайсыл учурда болот? Ошону биле турган болсо, аны эч качан өткөрүп жибербейт. Сөзсүз түрдө ошол мезгилде ошол бизнесин аткарып калат. Мына ошол сыяктуу эле кимде-ким ибадаттардын, Рамазандын, орозонун сообун, артыкчылыгын билбей турган болсо, ал бул ибадаттардан кош көңүлдүү өткөрүп жиберет. Ал эми кимде-ким биле турган болсо, ал аны интизар болуп күтөт. Жүрөгүнөн ошону жакшы көрүп, сүйүп, мына ошол нерсеге шашып аткарат. Жана ага ошол ибадаттарды аткарыштык ага жеңил болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай эле: "Вастаину бис-сабри вас-сала, ва иннаха ла-кабиратун илля алал-хошиин." Силер сабырдуулук менен жана намаз менен жардам алгыла дейт. Түбүнө ишиңер болсун, же ибадаттар болсун, сабырдуулук менен жана намаз менен жардам алгыла. Албетте иннаха ла-кабиратун илля алал-хошиин. Намаз өтө оор. Кимдер үчүн жеңил? Аллах Тааладан коркчулар үчүн жеңил дейт. Робусуна жолугам деп ишенгендер үчүн жана Робума кайтам деп ишенгендер үчүн бул ибадат жеңил дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз ибадаттардын сообун биле турган болсок жана Аллах Тааланы тааный турган болсок, анда бул ибадаттарды биз аткаруу бизге жеңил болот. Жана бул нерсеге шашылабыз, жана бул нерсени көңүл коштук менен бейкапар өткөрүп жибербейбиз. Мына ошонун негизинде орозонун фазилеттерине, артыкчылыгына келе турган болсок, албетте орозонун артыкчылыгы аябай көп. Аллах Таала орозону бизге өз фазылы менен бизге чоң неамат кылып берген. Орозо биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себеп болот. Орозо биздин даражаларыбыз көтөрүлүшүнө себеп болот. Орозо биздин бейишке кирүүбүзгө себеп болот. Орозо бизге жунна, Пайгамбар салам айткандай, дозоктон калкан болот. Бул дүйнөдө бизди күнөөлөрдөн сактап коюуга тосмо болот. Жана башка мындай фазилеттер аябай көп. Ошол фазилеттердин бирине келе турган болсок, бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул ас-сияму сабилу тахсилу тaqwa. Орозо таквачылыкка жетүүнүн жолу. Албетте орозо биз таква болуп жашообузга эң чоң себепкер болот. Ал эми кимде-ким таква болуп жашай турган болсо, бул Аллах Тааланын аулиясы болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай эле: "Ала инна аулия Аллахи ла хоуфун алейхим ва ла хум яхзанун." Албетте Аллах Тааланын аулияларына эч кандай коркуу да болбойт, алар өкүнүшпөйт дагы дейт. Аллах Таала башка бир аяттарында Аллах Тааланын аулиялары ким экендигин баяндап, "Валлаху алийюн муттакин." Аллах Таала таква пенделердин
уәлиси дейді. Аллах тағала аулиялары олар тақуа пенделер дейді. Біз егер тақуашылыққа ергеше тұрған болсақ, біз барлық жақсылықтың башаатын алған боламыз, башаатын ергешкен боламыз. Бұл тақуашылыққа Аллах тағала Құран кәрімде көптеген жерде бізді бұйырған. Әлем ошол тақуашылыққа алып бара тұрған жол бұл ораза. Барлық ибадаттардың түрі бізде тақуашылыққа алып барады. Бирок ораза мына ошолордун ичинен эң чоң жол болуп эсептелинет. Бизди тақуашылыққа тарбиялай турган жол болуп эсептелинет. Аллах тағала Құран кәрімде баяндайт: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, силерге ораза парыз кылынды дейт. Силерге Рамазан айы келе турган болсо, 30 күн ораза кармап бериштиңер милдет болду. Кама кутиба алаллазина мин qablikum. Силерден мурунку коомдорго парыз болгон сыяктуу дейт. Лааллакум таттакун. Ораза кармап силер тақва болушуңар үчүн дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ушул аятка алымдарыбыз түрлүү тафсирлерди берген. Ошо тафсирлердин биринен ас-сияму мусилату иля тақва дейт. Ораза бул тақвачылыкка алып баруучу жол дейт. Кантип ораза тақвачылыкка алып баруучу жол болот дегенде, оразанын тилдик маанисине турган болсок, алимсак, тыйылуу деген. Инсан өзүнүн жемелик, ичмелигинен жана өзүнүн адал болгон никесинен тыйылат. Ал эми адал болгон нерседен, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Аллах Тааладан коркуп, ихлас менен тыйылган адам бул күнөө иштерден, арам иштерден биринчи орунда тыйылат. Мына ушинтип ал бизге тақвачылыкка жол берип берет, жол болуп берет. Пайгамбар салам айткандай эле, эгерде силердин бирөөңөр ораза боло турган болсо, фала ярфус ва ла ясхуф. Анда ал жаман, бузуку сөздөр сүйлөбөсүн, жана бузуку иштерди кылбасын дейт. Фейн саббаху ахадун ау каталаху. Эгерде бирөө тилдей турган болсо, же бирөө уруша турган болсо, фалякул инна саимун. Мен оразамын деп басып кетсин деп Пайгамбар салам ушинтип өзүн тыюуга буйруган. Албетте тыйылуу эки түрдүү болот. Биринчиси сырткы тыйылуу, экинчиси ички тыйылуулар. Сырткы тыйылуу кандай дегенде, жемеликтен, ичмеликтен жана ошондой эле адал болгон никесине жакындамалыктан тыйылуу. Ал эми ички тыйылуулар кандай дегенде, бул жүрөктү тазалаштык, бирөөгө болгон жек көрүүнү жок кылыштык, бирөөлөрдү кечирип жибериштик, ушуга окшогон. Жана ошондой эле дагы өзүнүн көзүн арамдан сакташтык. Пайгамбар салламдан келгенде эле сахабалардан келет: эгерде ораза боло турган болсоң, фалиясум басарука ва самука дейт. Эгерде ораза боло турган болсоң, анда сенин көзүң дагы, сенин кулагың дагы ораза кармасын дейт. Көзүңдүн арам нерселерге карабагын, кулагыңдын арам нерселерди укпагын, ар кандай ушак гыйбаттарга кулагыңды салбагын дейт. Жана көзүң менен өзүңө бөтөн болгон аялдарга карабагын дейт. Алар менен сүйлөшпөгүн дейт. Эмнеге? Анткени таква болуштугуң үчүн. Таква бул жашаштык бизге парыз. Ал эми ошол парызга кайсы жол алып бара турган болсо, ошонун кармаштык бизге милдет болуп эсептелинет. Таквачылыктын маанисине келе турган болсок, бул Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуп, арамдарынан тыйылыштык. Аллах Таала кандай бир буйрукка буйруган болсо, намаз оку деген болсо намаз окуштук, же бир ибадатты аткар деген болсо ибадат аткарыштык, же арамдан тыйыл деген болсо арамдан тыйылыштык. Мына ушул таквачылык. Ал эми таквачылыкка алып баруучу жол бул экен, арамдан тыйылыштык, ал эми ибадаттардын түрүн аткарыштык бизди таквачылыкка алып барат экен. Дагы ошондой эле таквачылык деген бул ошол ибадаттарды аткарыштык. Арамдан тыйылгандан кийин ибадаттардын түрүн көбөйтүштүк, күнөөлөрдөн тооба кылыштык, Аллах Тааладан коркуштук, бирөөлөрдүн акысын жеген болсо аны кайтарып бериштик, бирөөлөргө зулум кылбаштык, бирөөлөрдүн тармышкан болсо ошол мамилени оңдоштук. Мына ушул ораза адамдын сыпаттары болуп эсептелинет. Ким мына ушундай ораза кармай турган болсо, албетте бул адам таква болот. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул оразадан максат таква болуштук экен. Биздин бул дүйнөдөгү максатыбыз таква болуп жан бериштигибиз болуп эсептелинет. Ал эми бизди таквачылыкка тарбиялай турган эң чоң нерсе бул ораза экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз ораза дегенде эле жемеликтен, ичмеликтен тыйылмалыкты эле түшүнүшүбүз керек. Ораза адам бул жана айткандай бардык арам иштен тыйылыш керек. Жана тыйылуу эле тим болбостон, Рамазан айында кандай бир сооптуу амалдар боло турган болсо,
ошону аткарыш керек. Көп Кур'ан окуштук, зикир кылыштык, истигфар айтыштык, садака кылыштык, бирөөлөргө жакшы сөз сүйлөштүк, оорул адамды зыярат кылыштык, адамдардын көңүлүн көтөрүштүк, адамдарга жылмайып жүрүштүк, ушуга окшогон амалдарды кылыш керек. Мына ошондо гана орозо бизди чыныгы такыбачылыкка тарбиялап чыгат. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.